Сабактын темасы үй жаныбарлары. Сабактын максаты балдар үй жаныбарлары менен таанышышат жана алардын балдары менен таанышышат. Өнүктүрүүчүлүк максаты балдардын дүйнө таанымы, сөз байлыгы, ой жүгүртүүсү өнүгөт. Ал эми тарбия берүүчүлүк максаты балдар жаныбарларды сүйүүгө, камкордукка, боорукерликке жана тазалыкка тарбияланышат. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Келгиле бир жылмайып алып сабагыбызды баштайлы. Кана балдар? Азыр кайсы мезгил? Туура балдар, кыш мезгили. Эшикке бир көз чаптырып көргүлөчү. Жердин баары аппак кар, эшикте суук, Бирок балдар суук болгону менен кыш мезгили абдан көңүлдүү, эң сонун мезгил экен. Эшикте балдар биз кыш мезгилинде чана теп, жылгаяк теп, лыжа теп, муз теп, коньки теп, деги эле кышкы сонун кызыктуу оюндарды ойноп өткөрөт экенбиз. Ал эми мен бүгүн силерге балдар үй жаныбарлары жөнүндө айтып берейин. Үй жаныбарлары балдар, карагылачы. Үй жаныбарлары адамдардын камкордугуна муктаж экен. Жапайы жаныбарлардан айырмачылыгы ошол экен. Адамдар үй жаныбарларын ар дайым өз камкордугуна алып, чөп берип, жем берип, багып өстүрөт экен аларды. Үй жаныбарлары бизге ар дайым өзүнүн пайдасын тийгизет экен. Айрым жаныбарлар менен мен силерди тааныштырып кетейин балдар. Мисалы, алгач уй менен таанышып көрөлү балдар. Уй бизге сүт берет экен, эт берет жана уйдун сүтүнөн баардык сүт азыктары жасалат экен. Сүт азыктары биздин организмибизге өтө пайдалуу экен. Сүт азыктарынан кайсыларды билчү элек балдар? Айран, быштак, сүзмө, курут жана башкалары бүт баары ушул уйдун сүтүнөн алынат экен. Ал эми уйдун баласынын аты балдар музоо деп аталат экен. Уй сүйөт баласын торпогум деп, жерден мурдун албаган бучугум деп. Ал эми балдар бул жылкы экен, Жылкынын баласы кулун деп аталат экен. Жылкы сүйөт баласын кулунум деп, минсе чапса талбаган дулдулум деп. Жылкы балдар бизге сүт берет экен. Жылкынын сүтүнөн кымыз жасалат экен. Ал эми жылкынын этин жесек да болот экен, минсек да болот экен. Жылкы биздин досубуз экен балдар. Жылкыны дагы аябайт экенбиз. Ал эми бул кой экен. Кой бизге жүн берет экен, сүтүн ичсек да болот экен, этин дагы жейт экенбиз. Койдун баласы балдар козу деп аталат экен. Ал эми балдар бул эчки экен. Эчки бизге этин, сүтүн жана эчкинин жүнүнөн дагы эң сонун кийимдерди токуп кийсек болот экен. Эчкинин баласы улак деп аталат экен. Эчки дагы үй жаныбары болуп эсептелет экен. Эчки сүйөт баласын улагым деп, таштан ташка секирген чунагым деп. Эчкинин баласы дагы аябагандай сүйкүмдүү болот экен. Аны дагы биз аяшыбыз керек экен балдар, тийбешибиз керек экен, урбашыбыз керек экен. Ал эми бул жаныбар болсо үй жаныбары. Бул мышык деп аталат балдар. Байкап көргүлөчү, силердин үйүңөрдө мышык барбы? Көрдүңөр беле буга чейин мышыкты? Мышыктын баласынын аталышын билесиңерби балдар? Мый экен. Мышык жогорудагы жаныбарлардай болуп бизге эт, сүт же жүнүн бербейт экен. Болгону бизди тышкандардан корuyт экен. Мышык биздин досубуз экен. Мышыкты аяйбыз балдар. Үйдөгү мышыкка нан, сүт берип, ага кам көрөбүз. Ал эми бул жаныбар ит деп аталат балдар. Ит биздин досубуз, биздин коробузду кайтарат экен. Ал бизге жогорудагы жаныбарлардай болуп эт, сүт бербейт экен. Болгону бизге дос болуп коробузду кайтарып берет экен. Иттин баласы күчүк деп аталат экен. Ит сүйөт баласын күчүгүм деп, жерден мурдун албаган бучугум деп. Төө балдар баардык эле үйлөрдө кездеше бербейт экен. Төө айылдарда, айрым жерлерде гана болот экен. Бирок төө үй жаныбары болуп эсептелет экен. Төөнүн сүтү дагы ичилет экен. Төөнүн жүнүн дагы пайдалансак болот экен, этин жесек дагы болот экен. Төөнүн баласынын аты тайлак экен. Төө сүйөт баласын тайлагым деп, талдын башын сындырган ардагым деп. Баардык үй жаныбарлары өзлөрүнүн балдарын абдан жакшы көрүшөт экен. Үй жаныбарлары балдар, силердин апаларыңар силерди кандай жакшы көрсө, үй жаныбарлары дагы өзлөрүнүн балдарын ушунчалык жакшы көрүшөт экен. Силер үй жаныбарларын жакшы көргүлө, бирок алар менен чогуу жүрүп келгенден кийин, аларды кармагандан кийин
өздүк гигиенаңарды сактап, колуңарды таза жууп, жана тартиптүү балдар болуңуз, саламатта калгыла балдар.